Академик Үсөн Асанов атындагы Нарын облустук лицей жатак мектебинин 2А классынын окуучусу Дүрбөлөнова Адинай. Түгөлбай Казаков эстелик. Биз турмушта аталардан кечкелдик, те алыстан согушотон кечпедик. Аталар төрөлө элек биз үчүн, кала дейт таң калында тепшилип. Биз турмушта агалардан кечкелдик, те алыстан адам канын кечпедик. Агалар жазалы элек биз үчүн, кала бет бомба алдында тепшилип. Бул турмушта те алыста чечпедик, турат бүгүн бардык жерде эстелик. Гүл ордуна койдум ушуларымды, аталар, агалар эскерип. Саламатсыздарбы? Биз Талас районундагы Мейитбек Сейталиев атындагы орто мектебинин окуучуларыбыз. Мен Мазылбекова Акылай. Мен Мазылбекова Алтынай. Биз сиздерди улуу жеңишке 75 жыл болгондуктан куттуктайбыз. Биздин чоң атабыз Султанмуратов Мадылбек 1942-жылы 22 жашында кан майданга аттанган. Чоң атам Султанмуратов Мадылбек генерал Батутиндин Кривойрогдо, Воронежде болгон немистерге каршы салгылашууларда батырларча салгылашкан. 1944-жылы денесинен алган жаракатынан улам өз мекенине кайтып келген. Согушта көргөзгөн эрдиктери үчүн чоң атам көптөгөн орден, медалдарга татыктуу болгон. Чоң атам Мадылбек жана чоң апам Асылкан 10 балага татыктуу тарбия беришкен. Бизге ушундай бактылуу балалыкты, ачык асманды тартуулгандыгы үчүн биз чоң атабыз менен сыймыктанабыз. 9-май байрамыңыздар менен. Согуш апаты дүйнө жүзүн өрталып, кара жалын каптады, кыяндай болуп шаркырап, кызыл кандын акканы. Ушундай апат күндөрдө уяттан уят эмеспи, уулумдун үйдө жатканы. Жаркыны бөлүп бирдешкен, жан каныбыз бирдешкен, жарым менен коштошкон. Бактылашып замандаш, баарың менен коштошом. Дүйнөдөн каргап жоготкон, душмандын жолун тоспосом. Элиме бүлүп түшкөндө, элчигит жолдо сынагат. Кең алсам балам, караң туткан балалар, кармашкан жолуну жыгалар. Тып-тыныч жаткан элиме, душман келип кол салды. Бейбил жаткан жеримде, кантуу согуш башталды. Узатышты ызыңдарын, ыймак сыздап энелер, көз жаш менен өлүмдү. Курман болду, баатыр болду десеңдер. Жашасын деп бизди ушул өмүрдө кан согушка апалар да барышкан. Өмүр менен колотой салышкан. Жолборчу, жолкөйдөгү жөрөктөрүн табышкан. Дайыма бастан барышты. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эчтей маңгас биздин баатыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышты. Атасы кеткен бирөөнүн айнына кайтып келбеди. Баласы кеткен бирөөнүн жадырап кайра келген жок. Жайкалган аппак сакалдуу жадырап улум көргөн жок. Эстеги атылар качан майдандан келбей калгандын. Эл үчүн болот эр курман, эл